наркологтан өтпөп тұр да бұл. Өтпөп тұр, өтпөй тұру линия чыгып бараткандык да? Линияға шықпай, іші салып алады. Бир күн мурун эле таңкы саат 6-лар чамасында жүргүнчүлөрдү ташып келе жаткан бул маршруттук таксинин айдоочусу патрулдук милиция кызматкерлери тарабынан кармалган. Ал медициналык кароодон өтпөстөн жумушка чыккандыгы белгилүү болду. Мен көзүмдө жүрүңүз, гибоин тозуңуз без нарколог. Тозуп атасыз, жаң келип атасыз. Гибоин тозуңуз мен жанында турайын. Без нарколог. Биз нарколог башында да. Эмне себептен нарколог чыкпадыңыз анда? Мына азыр мен чыгамда бери наркологко кирем, ал жерге чыгып элечи. Эмне алда майканын башында бизики. Чыгып ошол жерден киребиз, дальше кеттик менен. Андай келгенде. Я. Мен жаңы үйдөн чыгып келатам мынакей. Баке. Мына эмне десе. Үйдөн чыгып барам, азыр мына наркологко прямо эле кирем да. Андай кисалабыз. Өзүм немелерим негиз иштеп коеюн дедим. Чүй областык ички иштер башкармалыгы жана республикалык патрулдук милиция кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн рейдтин жыйынтыгында 200дөй маршруттук такси текшерилип, 41 айдоочуга административдик протоколдор түзүлгөн. Андан тышкары текшерүү учурунда 5 жаран айдоочулук көлүгү жок кармалып, жалпысынан 11 микроавтобус унаа токтотуучу жайга жеткирилди. Калгандарын багы техникалык регламенттин талаптарына жооп бербегендиги жана эртең мененки медициналык кароодон өтпөй жана ошол техникалык кароодон өтпөй жүргүнчү ташып жүргөндөр жана эс алуу күнүн эске албай ошол ортодон кошулуп линияга чыгып эл ташып жүргөн багы талаптардын баарын бускан, эрежелердин баарын бускан микроавтобустардын айдоочуларын баарын толтурдук да бүгүнкү күндө. Ошол эле сыяктуу рейд бизде күнүгө улантылат. Бүгүнкү күндө жүргүнчүлөр тарабынан маршруттук такси айдоочуларына болгон нааразычылыктар көп экендиги маалым. Андан сырткары ушул маршруттук такси айдоочуларынын жол эрежесин бускан фактылар көп катталгандыгын патрулдук милиция кызматкерлери айтып келишет. Ошол нааразычылыктардан улам мындан ары да күчөтүлгөн тартипте патрулдук милиция тарабынан Чүй областынын аймагында жана Бишкек шаарында рейдтер жүргүзүлүп турары айтылды. Күнүгө таңкы малдан же кечки ушул багы элдер кечинде үйгө кайтып аткан малда же болбосо эртең менен жумушка багыт алып бараткан малда жүргүнчүлөр тараптан багы оор жол көйгөйдү учурган жол кырсыктарына учурабаш үчүн да. Борбор кала ичинде эле 115 маршруттук каттам түрдүү багыттарда жүргүнчү ташыйт. Ал каттамдарда жалпысынан 2600дөй микроавтобустар элди тейлеп иштеп келүүдө. Жодар Бузумов, Азамат Жумадилов, Next TV күндүн темасы үчүн.